Бүгүнкү күндө миллионго чукул мекендештерибиз чет өлкөдө эмгектенип үй бүлөсүн багышат. Кокус эгер алар көз жумса, жакындары маркумдун сөөгүн кандай жол менен, кантип алып келишет? Бүгүн биз сиздерге жүк 200 тууралуу айтып берүүгө аракет жасайбыз. Саламатсыздарбы? Мекендештерибиз эмгектенген өлкөлөрдүн сап башында Орусия тургандыктан биз бул репортажыбызда жүк 200'дү Орусиядан алып келүү тууралуу айтууга көбүрөөк басым жасайбыз. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык консультациялык борборунун директорунун ордун басары Алмаз Алыбаевдин айтымында чет өлкөдө каза болгон жарандардын сөөгүн өз мекенине алып келүү үчүн маркумдун жакындары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018 жылдын 16 майында кабыл алынган 236 токтомунун негизинде 3 документти алып келип 50 000 сом өлчөмүндө акча каражатын ала алышат. Кыргыз Республикасынын жарандарынын чет мамлекеттен каза болуп калган жарандардын маркумдардын сөөгүн өз мекенине алып келүү боюнча 2018 жылдын 16 май күнү номер 236 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен кабыл алынган. Буга чейинки токтом жокко чыгарылып 40-токтом. Ал токтомдо бир топ көйгөйлүү маселелер болгондуктан жарандар мамлекеттик миграция кызматына өкмөтүнө кайрылганда. Негизинен алып көргөндө мурдагы токтомдон жаңы токтомдун айырмасы бул биринчиден умурда 14 документ тапшырылган. Негизинен бул 14 документтин ичинде маркумду өз мекенине алып келген чыгымдарды финансылык жактан тастыктоочу документтер болуп эсептелген да. Ал эми жаңы токтомдо азыркы мезгилде биз иштеп атабыз бул боюнча 3 эле документ кабыл алынат. Биринчиден бул маркумдун өлгөнү тууралуу тастыкталган, нотариалдык тастыкталган документи берилет. Андан сырткары маркумдун туугандыгын тастыктаган документтин көчүрмөсү керек. Алуучу кишинин паспорттун көчүрмөсү 3 эле документ. Мурдага караганда дагы бир жолу белгилеп кетейин, 14 документтен мындайча айтканда 4 эсе азайды. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматы тарабынан 50 000 сом өлчөмүндө акча каражатын алуу үчүн керектүү документтер. Маркумдун каза болгондугун тастыктаган күбөлүгү, маркумга тууган экендигин тастыктаган документтин көчүрмөсү, алуучу кишинин паспортунун көчүрмөсү. Алмаз Алыбаев мамлекеттик миграция кызматына келген арыз 3 күн ичинде каралаарын кошумчалады. Мамлекеттик миграция кызматына келген арызды 3 күндө каралыш керек. Эми мындайча айтканда өкмөт тарабынан дагы бир мүмкүнчүлүк берип атат биздин кызматкерлерге караганга документтерде бир кандайдыр бир көйгөйлөр пайда болуп калат депчи. Бирок факторлуу түрдө фактически азы караганда 3 документти биздин жарандар бир күндө эле карап туруп, ошол күнү эле чечим кабыл алып атат да. 3 күндүн ичинде, 3 жумуш күнүнүн ичинде биздин жарандарга банктын ачылган счетуна акча которулуш керек. Бул эми финансылык жактан бул казына тарабынан чечилгендиктен бул мөөнөттөр алардын өзүнүн компетенциясына кирет. Бирок токтомдо белгиленген 3 чечим кабыл алынгандан кийин 3 жумуш күнүнүн ичинде акча каражаты которулуш керек. Эгерде жарандын бир кандайдыр бир көйгөй менен акчасы жок болуп, өз мекенине алып келгенге тууганын каражаты болбой кала турган болсо, өкмөттүн ошол менин айткан токтомдо белгиленген тартипте ал өзүнүн менин тууганым каза болуп калды деп паспорттун көчүрмөсүн берип, андан сырткары бир өзүнүн милдеттеме алат бекитилген түрдө. Ошол милдеттемени алып туруп 50 000 сомду биз которуп бергенге болот. Маркумду өз мекенине алып келгенге чейинчи. Алып келгенден кийин ошол милдеттемени алгандан кийин 1 ай ичинде ошол биз буга чейин белгилеп кеткен 3 документти бизге бериш керек да. Мындайча айтканда, мына көп эле учурларда акча жок, элден акча топтоп жүрөбүз деген көйгөйдү чечүү максатында дагы өкмөт тарабынан ошондой механизм киргизилген. 50 000 сом бергенге мүмкүнчүлүк бар. Бирок тилекке каршы бир кандайдыр бир жыл кыймылдар барбы, бул боюнча элге толук маалымат жеткизбей атат да.
дагы эле эски бойдон акча топтолмой болуп атат. Бирок негизинен ошол топтолгон акча болсо дагы маркумдун туугандары келип акчаны алып, эми биздин өзүбүздүн салттарыбыз бар экен. Ошол маркумдун када салттарга ылайыктуу тиешелүү акчаны ошол жакка жумшап атат деп ойлойм. Миграция кызматынан каза болгон мекендештердин сөөгүн алып келүүгө 50 000 сом акча каражат бөлүнөрүн билген соң, берилген каражат маркумдун сөөгүн өз мекенине алып келүүгө жетеби, жетпейби кызыгып көрдүк. Акча сосуна уялат да, камдап кетебиз, каражатыбыз жок эле эмне кылабыз депчи. Анан мен сурайм, кайерден? Ошо боласың, Алайдын дагы бир немеси. Мен Москвада ушу 20 жылдан бери жүрүп калдым, мен кыргыз диаспорасында көптөн иштейм. Мен билем дагы. Алайбы? Алайда Максат старший. Ошпу? Кадамжайбы? Баткенби? Таласпы? Мына старший. Чыгам, не? Мындай иш болуптур. Давай, жардам берип кала депчи. Анан так мүмкүнчүлүк жок болсо мен өзүм ушуга барам. Мен көбүнчө мен өзүм барам. Барып, хотя бы ушу адамды ушу өрүктүү адамча жөнөтүп коет депчи, кепиндеп, өзүм карап кирип, кагаздарын оформить этип. Улан Кошматов Москва шаарында каза болгон мекендештердин сөөгүн өз мекенине жөнөтүүгө көмөктөшүп келет. Ал жүк 200'дү өлкөбүзгө алып кетүүгө канча акча каражаты кетерине жана сөөктү жөнөтүүдөгү кыйынчылыктарга токтолду. 50-55 миң 60 миң. Москвадан, Москва, Московской областан Бишкекке Ошко алып келиш жолдору. Примерно айттым. Бүгүнкү күндө 37 000 рубль. Бул ритуальный услуга. Кыргыз диаспорасы биз Эдем компаниясы менен иштешебиз да. Эми көп жылдан бери иштешип калды. Бирок Эдем компания баштаганда башка 1-2 компания бар. Биз мисалы үчүн ошо көптөн бери иштешкенде биз Эдем компаниясы менен иштешебиз. Мурун биздин агаларыбыз, мурун аксакалдар иштешип келгенде, ошону биз иштешебиз да. Алардыкы бүгүнкү күндө 37 000 тариф. Бул ритуальный услуга. Морттон сөөктү табытка салып, аэропортко апарып жүктөп бериши. 37 000. Эми морг бар. Морг экиге бөлүнөт. Обычный морг, судебный морг бөлүнөт. Киши колду болуп өлгөндөр булар судебный кетет, текшерет да. Союпчу. Белгилүү болсо ооруп, же болсо бир ооруп, же өзүнүн немеси менен каза болгондорду алар обычный морг болот да. Обычный морг бүгүнкү күндө Москвада 15 000, 20 000 турат. 15 000, 16 000, 17 000, 18 000, 20 000 примерно. Судебный морг болсо 15 000, 18 000, 20 000, 25 000, 30 000, 35 000, 40 000, 42 000 чыгат да. Биз билебиз, что 42 000 дер төлөнгөн күндөр болгон да. Срочно, не срочно оформить этилет. Судебный морг. Качан гана судебный морг кагазды жана мен сага көрсөткөн заключенияны бергенден кийин, заключение бар да. Мындай кагазы берилгенден кийин анан аны алып туруп биз мои документы. Мындайча ЗАГС деп коелучу. Азыр баягы баардык служба бириктирип мои документы деп койгондо, сон деп коебуз го, ушундай да. Ошого барабыз, очередке турабыз. Документи беребиз. До этого паспорттардын эгерде граждан эсеби болгон болсо никаких перевод сироты жок. Ал кыргыздын жараны болгон болсо биз элчиликке бара коебуз. Элчилик бизге тез арада документти которуп берет. Печатындырып берет. Биз ушуну апарабыз дагы. Анан могу документ алабыз дагы. Мои документи барабыз. Очередке турабыз. Электрондон очередь. Убактысы келгенден кийин коебуз, беребиз. Ал жерде 1 сааттан ашык туруп калабыз. Анан алар кара кагаз бизге колубузга мына свидетельство о смерти бергенден кийин, анан кайта моргко киребиз. Мына даяр депчи. Анан морг же доето биз согласовать этип коебуз, биз алып келебиз депчи. Айтат, саат ушу 12ден 12:30 болсо 1-ге дейин чыгарып коебуз деп, ошо баягы өзүнүн тизмесине кошуп коет да. Айда күнүнө, мисалы үчүн Москвада эң чоң морг бул Тарный проездде 3 деп коет. Күнүнө биз билебиз, аябай көп сөөгү чыгат да. Эми ал жерде чоң шаар, чоң мегаполисте канчалган адам өлүп турат, ар кандай болот да. Башка жактарда болсо, больницаларда же болсо башка моргтордо аз саналуу болот да. То есть саат 1-ге деле, если мы успеем оформить документов, сөөгү кетет. Кеч калган болсок, иногда моргтор менен сүйлөшүп калабыз, чын айтканда мына акча беребиз. Күтүп турула, пожалуйста, бүгүн сөөгү кетип калсын депчи. Потому что это биз анча-мынча маркумдун туугандары билет алып даяр болуп калышат да. Билет мына азыр да кошо кетчү нерсе, мына азыр жайда. Москвадан Кыргызстанга эс алган көп келишет. Көлгө эс алышат. Жакшы күндөр бар, жаман күндөр бар, той аш болот, башка күндөр болот да. Билет азыр күндө аябай кымбат. Мына азыр эле кирип туруп интернетке көрсөңөр, билет канча экенин билесиң да. Аябай кымбат. Эми ошо сөөктү ушул жака узатып атканда, анын сопровождающий бар да. Туган болуп калат, болбой калат, же болсо дагы бирөөсү болуп калат да. Билет алып кетейинсе мына
анысы да аябай кымбат да. Бүгүнкү күндө 20 миң, 30 миңден өйдө. Билет болуп калат, болбой калат. Билет болбой калмаса, албетте анын баасы бийик болот да. Аны аласың айлаганча. Алат, келет тап келет да. То есть ушуну 37 миң ритуальный услуга болгон болсо, нар жагы 15 миң, 18 миң, 20 миң, 25 миң, 30 миң да. Биз неме? Грузовестин немеси. Морттуку. Мына 50 миң, 55 миң, 60 миң болду примерно. И плюс еще билет алып атасың сен. 20 миң, 30 миңге. Да, билеттер баасы 5 миң болгон күн болот. 8 миң болгон күн болот, 10 миң болгон күн болот да. Но 30 миң, 40 миңдик дагы болуп калат да. Эми эсепте. Мынаке 55 миң, 60 миң деп атамбы? Бул сөйөктүн гана акчасы. Ал эми сопровождающий менен 80 миң, 90 миң, 100 миң болуп калат да. Транспорт жана жолдор министрлигинин бизге берген маалыматында атамекендик авиатрафик жана Air Manas авиакомпаниялары чет өлкөдө каза болгон жарандарыбыздын сөөктөрүн өз мекенине акысыз алып келет. Кыргызстанда атайын авиациялык эрежелер бар. Ошо эрежелердин негизинде кандайдыр бир адам чет мамлекетте каза болуп, кандайдыр кокустук болуп каза болуп калса, биздин авиакомпаниялар ошондой эле аэропорттогу атайын кызматтар, жердеги атайын жүк ташуучу кызматтардын баардыгы ошо авиациялык эрежелердин негизинде бекер ошол келген 200 жүктү ошо авиакомпания Кыргызстанга жеткизиш керек да, кандайдыр бир акы албай. Азыркы убакта где-то бизде Кыргызстанда 2 авиакомпания бар. Алардын бирөө авиатрафик компаниясы, экинчиси бул Air Manas деп коет авиакомпания. Бул биздин турктор менен болгон биргелешкен компания. Ушулар ушу жүктү ташышат, бул жака 200 жүктү Кыргыз Республикасына алып келет чет мамлекеттерден. Анан кийин акчасын ал үчүн төлөбөйт. Улан Кошматов авиатрафик компаниясы маркумдун сөөгүн өз мекенине акысыз алып келет деген транспорт министрлигинин маалыматын четке кагат. Анын айтымында Кыргыз өлкөсүнүн авиакомпаниялары маркумдун сөөгүн бекер эмес акча төлөсөң деле алып келбейт. S7 компаниясы менен Урал авиакомпаниялар биздин жарандардын маркумдардын сөөктөрүн алып келип атат. Суроо. Аз айтасыз, авиакомпания ошо авиатрафик Кыргызстандыкы. Бир Кыргызстандын компаниясын алып келбейт биякачы. Авиатрафик кагазда чыкты, токтомдо чыгып кылабыз аткан вообще иш жүзүнө аша элек. Мына биздин күнүбүз ошо орустарга рахмат. S7 компаниясы, Урал компаниясы бүгүнкү күндө алып келип атат. Мына S7ге аябай чоң рахмат. S7 Куданын куттуу күнү күндө Москва Ошко каттайт. Ошко сөөктү алып келиш оңойраак. Ал эми Бишкекке болсо S7 компания жок. Урал компания бар. Ал дагы суббота, воскресенье учуп калган күндөр, учпай калгандар болот. Же болбосо бир понедельник, вторник күнү учпай калгандар болот да. Ушундай алмашып турат да. Өздөрүнүн неме графиктери бар да. Мына ошол малда Бишкекке кетип аткан сөөк, например да, пятница күнү ошо арка тараптан Бишкек ушул түндүк тараптан маркум болуп калды, каза таап калды. Пятница күнү өтүп кетти. Суббота күнү кагазда даярдап, андай мындай алып, чуркаш кетти тура, например. Суббота сени иштеп калат. Воскресенье вообще иштебей калат турабы? Мына 2 күн текке кетти абы. Понедельник күнү, вторник күнү чуркап, кагазда бүтүрүп сөөктү кетиренсең, понедельник, вторник күнү ушундай күндөр болуп калат, Бишкекке самолет учпай калат. То есть ошо именно груз вести ташый турган жок да. Авиатрафик жок. Авиатрафикти унут эле кой. Кыргыз авиакомпаниясы унут эле кой. Алар вообще албайт. Жок, ташыбайт. Биз айтып атпаймынбы, Урал менен S7 гана күнүбүз калат. Ушулар гана бизди сактайт да. Ушулар гана жардам берет да. Бишкекке ошо күнү ошондо биз Урал компанияга салалы десек, Урал компаниясы учпай калабы? Аны Аэрофлотко барабыз. Билесизби, Аэрофлот азыр учуп калган. Аэрофлотко барсак, беде 37 миң алып кетип атпайбы? Ал жерде автоматически 55 миңден өйдө алып кетет. Там услуги дорогие. Улан мырза сөзүм куру болбосун деп биздин көз алдыбызда жүк 200'дү Кыргыз өлкөсүнө жиберүү менен алектенген Москва шаарындагы Эдем компаниясынын өкүлү менен байланышып, Кыргыз авиакомпаниялары жүк 200'дү алып келеби же жокпу тактап көрдү.
Сергей, очень извиняюсь. Еще раз добрый день. Вот я сейчас сижу с журналистами, ты мне ответь на вопрос. В настоящее время авиакомпания «Авиатрафик», наши грузовеси, они берут или не берут? Нет, не берут. Air Manas есть такой авиакомпания? Работает, не берут или берут? Нет, раньше работала Аэроманас, мы ее отправляли. Там было чуть подороже, но мы договаривались, отправляли. Сейчас она тоже не работает. Какие компании с вами работают на сегодняшний день? Уральские авиалинии И S7. и Аэрофлот. S7 еще. Аэрофлот. S7. S7, Уральские авиалинии и Аэрофлот. А кыргызская авиакомпания работает с вами, нет? Нет. И с нами не работают, потому что они груз не берут. Ни одна авиакомпания. Вот. И на сегодняшний день минимальная отправка грузовеси сколько составляет? Это Домодедово. Мы отправляем 37 тысяч. А Аэрофлот сколько стоит? Аэрофлот на 15-20 тысяч дороже в зависимости от веса. Все, спасибо. На сегодняшний день сколько грузов отправляете сегодня? С начала года... Нет, сегодня. Сегодня. Вот. Сегодня двоих отправляем, завтра еще одного. То есть с января, вот в течение 7 месяцев, с января по июля сколько? 100 с чем-то человек, точно не могу сказать. 100 с чем-то. Все, спасибо, давай. Мына емгара, ушул жерден сага айтып коеюн. Ар бир авиакомпания 6 айда лицензиясын алмаштырып турат ушундай да, карап турат да. Ошондой эле өкмөт, министерство деп коелучу, воздушный сил боюнча өкмөт деп коелучу. Тажикстандыкы бекер алып кетет, тууганым. Бекер алып кетет, сурап койсоң болот да. Авиакомпанияга эле мына мен сага условия, кичине бир тыйын бир скидка кылып коеюнчу. Зато өзүнүн жарандарын, өзүңдүн жердештериң, бир туугандарыңдын сөөгүн алып келип атпайбы, мына кыргыздын сөөгү калып кетпесин. Любой учурда алып кетиши деп койсо, бул кандай чоң жардам, а? Туурабы? Ошо тыйыны кичине эле мындай бекитип эле ошол несени кичине минус айтып эле. Кел мынага жардам берип кой десе. Кандай чоң жардам болот, туурабы? Air Manas авиакомпаниясы азыркы учурда Орусияга түз каттамдарды аткарбагандыктан биз жүк 200 алып келип жатат делген Авиатрафик компаниясынын коммерциялык директору Мээрим Садыкова менен байланыштык. Урматтуу көрүүчүлөр, транспорт министрлиги бизге мына ушул Авиатрафик компаниясы Орусиядан Кыргызстанга жүк 200 же болбосо маркумдун сөөгүн өз мекенине акысыз алып келет деген маалыматты айткан. Биз азыр бул маалыматты тактоо үчүн Авиатрафик компаниясына чалабыз. Алло, саламатсыздарбы? Супер KJ сайтынан чалып атам, атым Амирбек. Амирбек, атам. Бизде мындай суроо бар эле. Алло, угуп атасызбы? Атам Амирбек, атам. Транспорт министрлиги бизге Авиатрафик компаниясы Орусиядан Москва шаарынан жүк 200 акысыз алып келет деген маалыматты берди эле. Бул маалымат канчалык деңгээлде туура жана чын? Алып кетип жатабыз азыркы күндө. Акысыз алып келесиздер демек. Бул демек маалымат чын, туура? Чын, туура, биз алып келип жатабыз азыркы күндө. Бишкек шаарынан анан Ош шаарына алып келесиздер. Кыргыз Республикасынын гражданы болсо, биз акысыз алып келип жатабыз. Түшүнүктүү. Рахмат, ушул маалыматты гана тактайлы дегенбиз. Улан Кошматовдун билдирүүсүнөн жана Авиатрафик компаниясынын биз азыр деле ташып жатабыз деген жообунан кийин биз кайрадан транспорт министрлиги менен байланыштык. Мындай, мен жана мурунку жолдо комиссия бергенде айтылган ошо авиациялык правилалардын негизинде Авиатрафиканын Air Manas деген эки компания ошо грузовесini Кыргызстанга бекер алып келет деп айтпадым беле. Анан кийин действительно мынау ошо жанагы авиациялык правилалардын негизинде былтыр 200дөн ашык каза болгон адамдарды Москвадан бияка акча төлөбөй алып келгенде, анан быйыл да 2019-жылдын башында да акысыз алып келүүлөр болгон дейт. Анан ошого карабастан мынагу Авиатрафик компаниянын жетекчиси
илери жанагы ошо правилалар туура эмес кабыл алынган деп генеральный прокуратурага кайрылыптыр. Жарандык авиация туура эмес кабыл алган ушундай правилалар депчи. Анан кийин ал жактан ушул вопростарды бесплатно ташып эле койсун деп прокуратура бул ишти токтотуп коюптур да. Анан кийин азыр бизде жана миграционный кызмат бар эмеспи? Ошо миграционный кызматтан мурун 50 000 ошо груз вестигечи 50 000 сом ар бир ошо каза болгон адамга. Азыр болсо 100 000 каралыптыр. 100 000 сомдон. Эгерде ошол чечилип анан кийин ошол акчаларды төлөп бере турган болсо, ошо биздин жанагы жергиликтүү авиакомпанияларыбыз, ошо Air Manas менен ошондой эле авиатрафик компаниясы экөө ошо бекер ташышат да. Азыр пока ал вопрос чечиле экен до конца, на стадии решения болуптур да, чечилүү стадиясында. Репортажыбыздын соңунда демек азыр эч бир авиакомпания чет мамлекетте каза болгон мекендештеринин сөөгүн тагыраагы жүк 200 акысыз алып келбейт деген жыйынтыкка келдик.